Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу долбоору 2022-2026 жылдар аралыгында этап менен ишке ашырылат. Алгачкы кадамдардын бири айлана чөрөгө комплекстүү изилдөө жүргүзүү. Бул үчүн калаанын 5 аймагына атайын окуудан өткөн аналитиктер дайындалып, алар Нарын шаары азыр кандай коркунучтарга туш болууда жана келечекте туш боло турган климаттык, социалдык, демографиялык, табигый коркунучтар тууралуу маалымат чогултууда. Кышында тоңуп калабы, чыкпай калабы. От жакпаса. Кышында, Комплекстүү изилдөөнүн жыйынтыгы Нарын шаарына туруктуу инвестицияларды пландоого, эффективдүү шаардын стратегиясын иштеп чыгууга жана туруктуу экономикалык өсүштү колдоо үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзгөнгө таасирин тийгизет. 3 компоненттен турган иш-чараларды ишке ашырайлы деп отурабыз. Биринчиси бул шаарда кандай тобокелчиликтер, рисктер бар, кандай ошол жаратылыштык кызыктар менен байланышкан, өзгөчө кырдаалдар менен байланышкан кандай тобокелчиликтер бар, ошону билүү. Экинчиден, ошол тобокелчиликтерди алдын алуу. Анан үчүнчү компонентибиз бул ошо инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашыруу. Отурумда облус башчысы окутуулар жана тренингтерге убакыт коротпоону суранды. Ишке ашыруунун мөөнөтүн максималдуу кыскартылып, үзгүлтүксүз каржылоо болсо деди. Ал эми шаар мэри сарпталуучу каражат калаанын инфраструктурасын жакшыртууга бөлүнсө деген оюн айтты. Себеби буга чейин Нарын шаарын өнүктүрүүнүн 5 жылдык программасында жалпы наркы 1 миллиард сомдон ашуун каражатты талап кылган 55 долбоорду ишке ашыруу каралган. Ошон үчүн сиздерден сураныч, изилдөө иштери дагы керек, ошол эле биздин жанагы дамбаларыбыз да керек, дренаждарыбыз да керек. Бирок ошону менен катар ушул биздин инфраструктурага көбүрөөк көңүл буруп, ушул жака көбүрөөк акча каражатын жумшап берсеңиздер, шаарыбызда жакшы иштер жасалып калмак. Координациялык комитеттин отурумунун катышуучулары болсо каралуучу бюджет ачык болушун талап кылышты. Анткени ири суммадагы каражатка ишке ашып жаткан долбоордо шаардыктардын кызыкчылыгы дагы эске алынышы керек. Бизде азыр баары ачык. Жергиликтүү бюджет биздики ачык. Коомчулук менен бирге талкуулайбыз. Бул бюджетибизди каяка бөлүшүбүз керек. Кандай каякты каржылайбыз дегенде. Анан сиздерден суранат элем, ушул 6 миллион акча каражаты кайсы тармактар аркылуу кетип, кайсы жакка бөлүнөт. Ошол бюджет биз үчүн ачык болсо деген суранычыбыз бар. Ой пикирлерди уккан Швейцариянын элчиси жана Агахан өнүктүрүү уюмунун өкүлдөрү бардык сунуштарды кабыл алып, долбоорду сапаттуу ишке ашыруу алардын милдети экенин айтышты. Биз муну мэрия менен, жергиликтүү бийлик менен мындан ары да талкуулап карап чыгайлы деп ошондой макулдаштык. Ошол нөр программасынын принциптерине ылайык боло турган болсо, анан кийин ошо Нарын элинин кызыкчылыктарына, алардын муктаждыктарына жооп берген долбоор боло турган болсо, биз ал долбоорду карап чыгабыз деп ошондой макулдашууга жетише алдык. Координациялык комитеттин мүчөлөрү отурумга дагы да болсо чогулуп, кызыктар тараптардын ойлорун угууга даяр. Башкы максат шаардын инфратүзүмүн жакшыртуу менен тургундарга ыңгайлуу шарттарды түзүү. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдеми, Нарын шаары.